Эмчекти ооруга чалдыктырбай, көрктүү сактоо үчүн өз алдынча үзгүлтүксүз текшерүүлөрдү жүргүзүү зарыл. Эмчекти ай сайын этек кир келген күндүн 6-9 күнүндө же климакс башталган болсо, айына белгилүү бир күндө өз алдынча текшерип туруу керек. Күзгүнүн алдына колуңарды жогору көтөрүү жана төмөн түшүрүү менен эмчек безинин формасын, эмчектин терисинин жана үрптүн түсүн текшергиле. Оң колуңарды жогору көтөргүлө да, сол колуңардын манжалары менен оң эмчектин баардык бөлүктөрүн этият сыйпалап, шишик же тыгыздануулардын пайда болушун текшергиле. Колтук алдындагы лимфалык түйүндөр чоңоюп кеткен жокпу? Ошону карагыла. Эмчек үрпүн баш бармак жана сөөмөй менен сыгып көргүлө. Анда кандайдыр бир суюктук барбы? Карагыла. Экинчи эмчек безин ушундай эле ыкма менен текшергиле. Оң колдун алаканын башыңызга коюп, оң ийинге жаздык төшөп, чалкалап жатыңыз да, сол кол менен оң эмчек безин аяр сыйпалоо менен байкоо жүргүзүңүз. Эмчектин башталышынын манжалар менен этияттап жумшак, жеңил басуу менен өрүптү айланта кыймыл жасаңыз. Сол эмчекти да ушундай эле ыкма менен текшериңиз.